Мына Кәрим мырза, азыр өзүңүз айттыңыз. Баленин баары ушунда да, мисалы карап турсаңыз, Конституцияга атын эле жазалы, калганы мыйзам менен аны чечмелейбиз. Анықтайбыз дейт, ушундай. Эми карап туруңуз. А эмне үчүн президенттин укуктарын мыйзам менен аныктабай Конституцияга тимеле ийне жибине чейин бекитет? Эмне үчүн жогорку кеңештин депутаттарын ийне жибине чейин бекитет? Сотторду ийне жибине. А мисалы элди курултайга келгенде, эми аны өзүнчө мындай жазып коебуз, анын кереги жок деп койду. Бул бир. Көрдүңүзбү? Демек, бул жерде Конституция бул бийликтин гана кызыкчылыгын көздөгөн документ. Элдин мүдөө талабы, элдик улуттук кызыкчылык ал жерде корголгон жок. Бул менин баамда. Кудайга шүгүр адашып атканмын. Жок, Кудайга шүгүр дагы маданият жөнүндө бири-бирине кирип калыптыр. Мына салт сана өкмөтү да кирип калыптыр. Мурда бар эле ошол мурда Конституцияда. Мурда анчалык жок болчу, бирок ушул киргенде дагы мен сизге айтып атпаймынбы? Мен жана чакырып айттым да. Улуттук маданият деген койгулачы. Ошону тегерегинде сүйлөшпөйлүбү дегенде ошону дагы мындай бир такырукпа коюшту. Себеби мындай да жүйөсү. Биздин мамлекетте башка улуттун өкүлдөрү бар деп атат. Анан менин келтире турган жүйөм мындай болду. Дүйнө жүзүндө Кыргыз Республикасы деген жападан жалгыз бир эле мамлекет бар. Кыргыз элинин өзүнүн улуттук кызыкчылыгын көздөй турган дүйнөлүк деңгээлде. Ал эми башка улуттун өкүлдөрү бар, маселе бар. Талаш жок. Мисалы, алын ичинде орус да бар бизде, өзбек да бар, тажик да бар, казак да бар, кыргыз да бар. Мамлекеттер бар, биринчиден. Анан мамлекети жок улуттар жөнүндө сөз кылганда, эми алардын мамлекети жок эле деп туруп, биз мамлекеттик деңгээлде алардын кызыкчылыгын коргоодой, биз биринчи өзүбүздүкүн коргой албайлыбы? Маселе ошондо турат. Маселе ошондо турат. Анан ошон үчүн улуттук маданият дегенде, мисалы бул жерде агайлар, мына эжекебиз отурат, мен баягы эмгегиңиздерге, кылган кызматыңыздарга таазим этем. Бирок Кыргыздын улуттук маданияты бул дүйнөлүк искусство, чеберчилик, өнөр менен чектелбеш керек. Ал да кошо жүрүш керек. Бирок биздин улуттук көрөнгөбүздүн өзөгүн түзгөн, мисалы Манастан баштап төкмөлүгүбүз, коомубуз жана башка. Анан маданият десе эле өнөр менен искусство, сүрөт же болбосо аны менен чектелбей, эң өзөгүндө турган маселе бул адамдын дүйнө таанымы, дүйнөгө болгон көз карашы. Улутуңду сүйүш, өзүнүн жашоодогу ээлеген орду, коомго болгон мамилеси, табиятка болгон мамилеси, адеби, демек ошол жерде иштеп чыккан жашоо эрежелери, салт санаасы, анан барып жана ырымы, үрп адаттарын баары түгөл келип туруп бир бүтүндүктү түзгөн улуттун бир аң сезимин, кулк мүнөзүн түзөт да. Жүрүм турум тарбиясынан баштап, мына ошону маданият дейбиз. Дал ушул маселени мамлекеттик деңгээлде биздин мамлекет көңүл бөлө элек, иштей элек. Маданият министрлиги кечирип койгула, маданияттын өкүлдөрү турасыздар, мен ачык эле айтайын. Маданият министрлиги силерге сөз тийбейт. Маданият министрлиги мамлекеттик мекеме катары жетекчилерине сөз айткым келип атат. Кыргыздын улуттук маданиятын өркүндөтпөйсүздөр. Силер болгону бизде баягы Союздан калган, эми чындап келгенде мындай карап келгенде Союздан калган мурасты да сактай албай коюшту, мына агай айткандай. Бар байлыкты сактай албай койду. Тиги жактагы тереңде жаткан биздин тамырда жаткан асыл баалуулуктарыбызды, наркыбызды ага кезек жетелек.